Энергияны кандай кылып алабыз мына? Энергия деген мындай жаратылыш менен өтө жакын мамиледе болгондо анан энергия болот да. Биз баягы шаарда жүрө берип, ушунчалык информациянын көптүгүнөн бир жагынан климат, бир жагынан тамак аш, ГМО жей бергендиктен действительно биздин ден соолук деле өзү шлакка толот, мээ деле. Анан энергияны кантип алабыз мына? Энергия обязательно бир жылда бир ушундай жайлоого келип, бир жума эс алып кетсе адам, действительно өтө жакшы энергияны вот жаратылыштан алса болот да. Джон Кеха же болбосо жанагы монахтар, булар ушундай обочо жаратылыш менен жакшы мындай байланышта болуп, энергияны кантип денеге топтошту ошолор өзүлөрүнүн китептеринде, өзүлөрүнүн иштеринде көп көргөзүп кеткен да. Анан биз маани бербейбиз, шаарда жүрө беребиз. Анан көпчүлүктө баягы нервный стресс болуп ооругандыгыбыз ушул да. Ошон үчүн бизде мына Кыргызстанда кандай кереметтүү жерлер бар. Ушундай жерлерге келип дем алуу бул өтө чоң лечение да. Бул чем анча мынча санаторийлерге караганда өтө мыкты шарт да, мыкты мүмкүнчүлүк ден соолукка. Андыктан эс алыңыздар, действительно баягы шаардан чарчасаңар, көпчүлүктөн чарчап, ойлор мисалы толук болбой, ойлоно албай, план түзө албай жатсаңыз, мына жаратылышка келсеңиз, таза абада биздин акыл эсибиз дагы өтө көп бизге идея, пландарды берет. Жалгыз эс алыш керек.